Тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев буунун башкы ассамблеясынын 80-сессиясынын төрайымы Анна-Лена Бербок менен эки тараптуу жолугушуу өткөрдү. Тышкы иштер министри алгач Анна-Лена Бербокту жогорку кызматка шайланышы менен куттуктап, ишине ийгилик каалады. Жээнбек Кулубаев өлкөнүн буунун 80-сессиясында көтөрүп чыккан негизги демилгелери жана артыкчылыктуу багыттары тууралуу маалымат берип, өзгөчө климат жана тоолор темасынын маанилүүлүгүн белгиледи. Министр төрайымды 2027-жылы өтө турган Бишкек плюс 25 эл аралык саммитине катышууга чакырды. Ошондой эле Кыргызстан дипломатиясындагы олуттуу жетишкендиктердин бири катары коңшу өлкөлөр менен мамлекеттик чек-аранын делимитациясы жана демаркациясы толук аяктаганын белгиледи. Бул кадам ишенимди бекемдөөгө, ынак коңшулук мамилелерди өрчүтүүгө жана Борбор Азиядагы туруктуулукту, тынчтык менен экономикалык өсүш үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачууга өбөлгө түзөөрүн айтты. Жолугушууда буунун тутумун, анын ичинде Коопсуздук кеңешинин реформалоо маселеси боюнча дагы сөз болду. Жээнбек Кулубаев буунун башкы катчысы Антонио Гутеррештин бул 80 реформалоо демилгесин колдой турганын билдирди.